Амансыздарбы замандаштар. Соңғы 32 жыл аралығында Кыргызстан кандай ийгиликтерге жетишти? Кандай жол менен биз өнүгүү жолуна баратабыз? Кайсы бийлик келбесин, кайсы саясатчылар келбесин, ар дайым Кыргызстанды болуп көрбөгөндөй өнүктүрүү жолуна алып чыгабыз деп убада беришет. Жана жалгандар менен бизди жазгарышат. Урматтуу мекендештер, бирок соңку 2 жыл аралыгында Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй мурдакы президенттерден дагы эң ыплас жолу менен жаштар, акындар, манасчылар, дегеле эли жерин коргоп чыккан саясатчылар куугунтукка кабылды. Азыркы бийлик өздөрү ээлеп турган мандатка, тактыга татыктуубу? Алар ким эле? Биздин көзүбүздү боеп, алдамчылык жол менен келип алган жокпу? Кыргызстандын көйгөйүнө дагы, арман азабына да жеке керт башым менен жооп берем деген азамат президент өзү кандай жол менен бийликке келди? Кыргыз элин кандай жолдор менен ишендире алды эле? Алардын ишенимине кантип кирди эле деген суроолорго сара эсеп салуунун алкагында Садыр Жапаровдун чыныгы деңгээли кандай? Ал дегеле президент болуп олтурууга татыктуубу дегенди сиздер менен Жапаров өзү айтмакчы, чикөдөй кыз, чыканактай кыз өз чындыгы менен бөлүшүүнү туура көрүп турат. Урматтуу мекендештер, бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Жапаров Садыр 1968 жылы жарык дүйнөгө келген. 1986 жылы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Фрунзе шаарындагы дене тарбия институтуна өткөн. 1987 жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1989 жылга чейин кызмат өтөгөн. 1989 жылдан 1991 жылга чейин кайрадан дене тарбия институтунда билим алуусун уланткан. Если, не дай бог, он станет президентом, за всю столетнюю историю Кыргызстан может иметь самого безграмотного политика президента. Докажу. Последний товарищ даже физкультурный институт заканчивал заочно. Наш народ достоин более прогрессивного политика. Мы этого не допустим. Жапаровдун сабаттуулугу боюнча күмөн жаралып, социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жүрүп, анын автобиографиясында жазылганы боюнча жарандарыбыздын иликтөөсүнө көңүл буруңуздар. Кыргыз Республикасынын президентинин расмий сайтында кыргыз-орус тилдеринде жазылган расмий өмүр баяны боюнча Садыр Жапаров 1987 жылы Фрунзедеги Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна кирет. Бирок ошол эле жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, биринчи курсту бүтпөй туруп, аскерге кетет. СССР армиясынын тартиби белгилүү. Анда 2 жыл толук аскердик милдет өтөлчү. Ошентип ал 1989 жылы аскерден келет да, анан 2 жыл толук толбой эле 91 жылы институтту артыкчылык диплому менен бүтүрүп коет. Таң калыштуу, деги ал институтта кайсыл негизде окуган? Иштен окуганбы, сырттан окуганбы же үстүртөнбү? Иштен, күндүзгү бөлүмдө окуса керек дейин десек, өмүр баянында 1989-95 жылдары кайрадан Санташ чарбасында жетекчи болуп иштегендиги жазылып турат. Дегеле кандай амал колдонулган кезде деле жогорку окуу жайын 2 жылда окуп бүтүп коюу, болгондо да артыкчылык диплом менен аяктоо мүмкүн эмес го. Экинчи жогорку билимин Кыргыз Россия Славян университетинде алып, аталган университеттин юридикалык факультетин аяктаган. Депутат Дастан Бекешев өзүнүн твиттердеги баракчасына билдирүү калтырган. Садыр Жапаровдун Кыргыз Россия Славян университетинде окуганын угуп абдан таң калдым. Аны бир да жолу университеттен көргөн эмес элем. Кимдер менен окуган эле? Группалаштары барсыңарбы? Байланышып койгула. 2001-2005 жылдары Балыкчы шаарында жайгашкан Нурнефтегаз нефтини кайра иштетүүчү кичи заводун куруп, ал ишканада генералдык директор кызматын аркалаган. Жапаровдун бактысы бензин сатуу аркылуу ачылып, 2005 жылы Түп шайлоо округунан жогорку кеңешке депутат болуп шайланган. 2007 жылы 3-чү чакырылыштын депутаттарын тартатып жибергендигине байланыштуу депутаттыктан кеткен. Ал эми 2008-2010 жылдары коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин комиссары болуп иштеген. Жапаров азаттыкка берген маегинде Бакиев өзү мени чакырып, кызмат ордуна койгон деп айтканын угууга болот. Мен Каркарада кымыз ичип жаткан жеримен Бакиев издетип, өзү издетип жүрүп, таап келип, ал жактан телефон кармачы эмес эле таптырып келип туруп, 5-6 кишинин ичинен сени тандап алдым. Ушу сен лайыктуу болуп атасың дегенде, ишенсеңиз иштеп берейин. Только бир гана условиям бар, 2 маселе менен. Бирөө мен прямой сиз менен иштешемин,
Экинчиси КТРдан 1 саат убакыт алып бересиз 1 айда деп туруп иштешкенмин. Мадылбеков мен барып иштегенде ошо Элдар Мадылбеков ошол жерде инспектор болуп иштечү экен. Ал эми учурда Жапаровдун тарапташы катары Ата журт фракциясынын төрагасы Нурлан Шакиев Жапаровдун Бакиевке өздөрү барып кызмат сураганын айтып, абийирин ачып салганынан байкасаңыздар болот. Нурлан, биз президентке кирип чыгышыбыз керек эле. Көптөн бери кире албай атабыз. Бизди кабыл албай жатат. Анан эгер мүмкүнчүлүк болсо, сен бир ушуга жардам бербейсиңби? Биз президентке кирип чыгайлы деди да. Анан мен айттым, биз дегенде ким десем айттым, мен Келдибеков, анан Садыр Жапаров. Үчөөбүз киришибиз керек деди да. Макул, эмне маселе десем, мен учурашып, ал жай сурашып чыгайлы деди. Анан Курманбек Салиевичке алып кирип учурашып, анан сөз башталгандан айттым, мен чыгып өзүм ишим кыла берейин, Курманбек Салиевич деп, анан макулдан үчөө калды. Анан булар көпкө отурушту, бир сааттан ашыгыраак отурушту. Анан ал кишиге кирип чыккандан кийин түз мага келишти. Мен кабинетиме киришип, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапар үчөө кирип анан айтып калышты. Ушундай жакшы сүйлөштүк, көп маселелерди тактап алдык, анан биздин кызматтарыбыз да чечилип калды деп, анан ошол жерден айтып калды Келдибеков. Мына Камчыбек Ташиев министр МЧС боло турган болду, Садыр Жапаров комиссар боло турган болду. Мен финансы министрлигин иштейин десем, ал жер бир аз неме болуп, мени кичине күтүп тур, ылайыгында алып чечип берем деп айтты. 2010 жылы кайрадан жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, 2013 жылга чейин иштеген. Ошол жылдар аралыгында Садыр Жапаровдун Кумтөр алтын кени боюнча элдин көңүлүн буруп, Ташиев менен биргеликте Ак үйдүн алдында митинг жасап, Ташиевдин Ак үйдүн тосмосун секиргендиги менен аяктаган. Урматтуу мекендештер, ушул жерде Жапаровдун жалгандарына сары эсеп салсаңыздар болот. Жапаров бир гана бийликти басып алуу аракети, же болбосо Каптагаевди барымтага алуу аракети эмес, башка саясатчылардан айырмаланып, Жапаровдун бир туугандары да мамлекетке зыян келтирген деген айып тагылган. Кантип? Сестра Садыра Жапарова Райкуль была фигурантом уголовного дела. В 2015 году она была заочно осуждена по делу о рейдерском захвате открытого акционерного общества «Инвестиционный банк Иссыкуль» в 2007 году. По версии следствия, захват совершил Максим Бакиев, сын свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, после чего должность главы получила Жапарова. Суд приговорил ее к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Райкуль Жапарова была объявлена в розыск. В мае прошлого года сообщалось, что ее задержали в Польше, однако позднее отпустили из-под стражи. Мен сенин кылмыштарыңды да айтып берейин. Мына сүрөттөр. Бүгүнкү күндө Максим Бакиев, Жаныш Бакиев менен эч кандай мамилем жок деп жүрөсүң. Мына топтолгон сүрөттөр. Бул жерде Жаныш Бакиев тоюна эң жакын 100 адамды чогулткан. Ошонун адамдын арасында сен жүрөсүң. Сен жүрөсүң. Сен кылмышкерсиңби же мен кылмышкерминби? Биринчи суроом. 400 000 долларды Инвестбанк Иссыкулдон 2001 жылы алдың белең? Төктүң белең? Экинчиси, Инвестбанк Иссыкулду учурунда бир тууганыңды алып барып басып алдың белең? Ошол банк аркылуу 5 миллиард долларды Максим Бакиевке жууп бердиң белең? Үчүнчү суроо, Жыргалаң шахтаны итбекер алып туруп, талкалап туруп Кытайга сатып өткөзүп бердиң белең? Төртүнчү суроо, Киевский 74 мародерлордун колунан 500 000 долларга сатып алдың белең? Алтынчы суроо, Кумторду 30 апрель 2009 жылы сатканга демөөрчү болуп, колдоочу болуп жүрдүң белең? Бешинчи, Жетим тоону 2009 жылы Максим Бакиев менен бирге өткөзүп бердиңер беле? Эмне үчүн анын жөнүндө унчуккан жоксуң? Кийинкиси 2005-2010 жылы 60 өлтүрүү болуп аткан. Эмне үчүн Курманбек Бакиевдин жанында жүрүп, тымпый унчуккан жок отурдуң? Унчукпай отурдуң. Кийинкиси, эмне үчүн Максим Бакиев Кыргызстандан 3 миллиард долларды алып чыгып кеткенде, Кыргызстанда эң негизги адам болуп, комиссар по коррупция болуп, эчтеке унчукпай отурдуң?
Мен ушу суроолорго жооп табайын дедим эле. Бүгүнкү күндө рекламага $1 миллион кетирип атасың. Кимден алдың? Максим Бакиевденби? Жаныш Бакиевденби? Же пенсионерлерден чогулттуңбу? Мына ушу суроолорго жооп берчи. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү, Садыр Жапаровдун керек болсо бир туугандары да болуп көрбөгөндөй көптөгөн иштерге айыптуу экендигин ачыктап чыгышкан. Садыр Жапаров Кумтөр элге өтсө, кыргыздын ит аягынан бери алтындан болот. Эгерде биз Кумтөрдү бизге келтирген коррупциялык чыгымдарын сотко берсек, 3 миллиард АКШ долларын Кыргызстанга өндүрүп алабыз. Жана ошондой эле экологиябызга келтирген чыгым үчүн сотко берсек, 7 миллиард АКШ долларын Кыргызстанга өткөрүп алабыз деп убада берген. Эми өзүңүздөр баам салып, байкап көрсөңүздөр болот. Демек биз Кумтөрдү иштеткен канадалыктарды сотко берип, 10 миллиард долларлаган акчаларды Кыргызстанга өндүрүп алышыбыз керек болуучу. Ал эми Кумтөр маселеси чечилдиби? Жаштардын ишеними акталдыбы? Ишенген элдин үмүтү акталдыбы? Деги эле 2020-жылы чыккан жаштар өз ишенимине жете алдыбы? Мына ушул суроолорго сар эсеп салып, Садыр Жапаровдун жалгандар сериясын сиздерге тартуулайбыз. Кыргызстандан чыгып кетип, кыялданып башка мамлекеттердин кооздугуна суктанып жүрүп албастан, кыргыз элинин келечегине, жаш муундарга, жаратылышыбызга чоң зыян келтирип жаткан кылым аферасы деп аталган Кумтөр маселесин эл аралык сотко берүү максаттарымдын бири эле. Колубузда турган фактылардын негизинде Үмүт коомдук фондунун атынан Кыргыз мамлекетине 3,5 миллиард доллар төлөп берүүлөрүн талап кылып, эл аралык сотко берүү үчүн келишим түздүк. Алсак, бул 3,5 миллиард доллар биздин өлкөгө келтирилген өтө чоң коррупциялык зыян болуп эсептелет. 3,5 миллиард доллар зыянды биздин колубузда болгон гана далилдердин негизинде эсептеп чыктык. Балким мындан да көп сумма болушу мүмкүн. Анткени текшерүү убагында көптөгөн документтерди, келишимдерди жашыруун сыр деп бербей коюшкан. Дагы тереңирээк текшерсек, мындан да көп сумма чыгат. Бул эми кийинчерээк жасала турган иш. Экологиялык зыяндары болсо 100 миллиарддаган долларларды түзөт. Так суммасын качан гана мүмкүнчүлүгүбүз болгондо, биздин бийлик тараптан бут тоспосо, адистер менен биргеликте эсептеп чыгабыз. Колубуздагы далилдерге таянып эсептеп келсек, экологиябызга келтирген зыян 7 миллиард сом эмес, эң аз дегенде 7 миллиард долларды түзөт. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабастан мекенчилдик сезимибизди ойготолу. Кыргызда баштаба, баштагандан кийин таштаба деген кеп бар. Садыр Жапаров камалгандан кийин Кумтөр улуттук катастрофа экендигине ишенген жаштар, анын тарапташтары аны менен биргеликте камалышты. Ошол учурдагы бийликтин куугунтугун көрүштү. Бирок Садыр Жапаров өзүнүн колун, мойнун кескенде тарапташтары Садыр Жапаров Атамбаевдин кордугун көрдү. Алар аркылуу кол салуу болду деп кабылдашкан. Садыр Жапаров бул туурасында өн каткан эмес. Тилекке каршы Садыр Жапаровго ишенген замандаштардын ишеними дагы деле Садыр Жапаров өзүнө өзү кол салды деген сөзгө ишенбей келишет. Бирок азыркы учурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаров өзүнө өзү кол салып, өзүнө өзү суицид жасагандыгын айткан. Я 2-3 раза ходил к нему в тюрьму, потому что я медик, мне разрешается. Я ходил, смотрел здоровье у него, какие давал рекомендации. Я, говорит, устал, говорит, от того, что мои, говорит, дети, мои, говорит, родственники, мои друзья, говорит, всех, говорит, пытают. И я не могу помочь это. А для того, чтобы помочь, я хотел, говорит, умереть, говорит. А может быть тогда, говорит, власть остановит, мучить моих детей. Я в шоке был, я не знаю. Еле-еле вспомнил сейчас, как взял нож и порезался. Потому что после этого очнулся в больнице и все. Это понятно. Ну, что там говорили, что могли посторонние люди к вам зайти. Посторонних не было. Посторонних никого не было. Урматтуу мекендештер, өлкө тагдырын калчайм, мамлекеттин тагдырын чечем деген адам
эрки күчтүү, сабыры күчтүү деген адам кантип өзүнө өзү кол салат, кантип өзүнө өзү суицид жасайт. Элдин боорун оорутуп, элдин ырайымын пайдаланып, элдин үмүтү менен өзүнүн бийликке жетүү максаты үчүн колдонгондугу канчалык деңгээлде туура? Өзүнө өзү кол салган адам эрктүүбү, сабырдуубу? Жана ошондой эле Куранды оозунан түшүрбөй келген адам, Кудайга ишенген адам кантип өзүнө өзү кол салат, кантип өлүп алууга аракет кылат? Мына ушундай адамга тагдырыңыздарды ишенип тапшырууга дагы деле даярсыздарбы деген суроо менен сиздерге кайрылгым келип турат. Айт болот. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, мен сизден дагы бир жолу суранып кетем. Дагы бир жолу сиздин иниңиз катары, сизди колдогон адам катары, мындан ары да колдой турган адам катары сизден суранып кетем. Садыр Жапаровго ырайым кылыңыз. Садыр Жапаровду абактан бошотууну, ал кайрылган ырайымга кол коюуну Ажоодон Камчыбек Ташиев кайрадан суранганы белгилүү. Адал эмгек абер таптырат, арам эмгек азабын тарттырат дейт элибизде. Сооронбай Жээнбековдун кыйрап бараткан режиминде Садыр Жапаровдун үнү чыкты беле? Деги эле анын Мекенчил партиясынын үнү чыкты беле деген суроо жаралат. Урматтуу мекендештер, Жээнбековдун 3 жылдык башкаруу аралыгында Жапаров 2 жолу ырайым сурап кайрылган. Ырайым сурап кайрылуу бул мен жалпы кылган кылмыш иштеримди мойнума алам дегенди түшүндүрөт. Ал эми Жээнбеков кезинде жаштар чыгып, кыргыз элинин келечегин ойлогон саясатчылар чыгып, кен байлыктар талкаланбасын, Кыргызстандагы мыйзамсыздыктарга макул эмеспиз деп, жана ошондой эле пандемиядагы миллиондогон долларлардын уурдалгандыгын бетин ачып, ошол кезде Жээнбековдун шалакылыгын айынан жүздөгөн биздин мекендештер көз жумду. А бирок Мекенчил, деги эле Жапаров, Ташиевден үн чыккан эмес. Ушул жерден белгилеп өтүүчү маселе мээнет кимдики эле? Кыргызга, деги эле биздин мамлекетке чындыкты ким жеткирген? Жапаровдун үнү чыкты беле? Ал ырайым сурап, түрмөдөн чыгып эле өз бала чакам менен тыңгылыктуу оокатымды кылып олтурсам болду деген көзү жанып турган ушундай үмүткө мас болуучу. 2020 жыл Кыргызстан үчүн оор жылдардан болгон. Дүйнө эли коронавирус илдети менен күрөштү. Башка өлкөлөрдө элинин саламаттыгына кам көрүү үчүн системалуу даярдыктар, алдын алуу аракеттерин көрүштү. Ал эми ошол кездеги кыргыз бийлиги четтен келген ковид оорусуна багытталган гранттык негиздеги $500 миллион акчаларды максатсыз пайдаланат. Жакырчылыкка баткан медицина тармагынын абалы кашкая көрүнүп, өкмөт жана президент алсыздыгын, чабалдыгын жана кырдаалдан чыгуу жолдорун издебей даяр эместигин көргөзүп, оорудан каза болгондордун саны көп болгон. Элдин нааразычылыгы күн санап өсүп, мигранттар өз өлкөсүнө кайтып келе албай, чек арада кордолгондо бийлик кол суна албады. Оппозициялык саясатчылар элге кол сунуп, элден элге акциясы менен элдер бири-бирине жардам беришти. Жээнбековдун учурунда анын чабал президент болгонун айтып, мээнет жасаган жаштар таза саясатчылардын аракети менен бийликтин чыныгы жүзү ачылды. Ошол жылы күзүндө адилетсиз өткөн парламенттик шайлоодогу добушун уурдаткан шайлоочулар мындай адилетсиз шайлоого макул эмеспиз деп 6 октябрь күнү Борбордук аянтка чогулушат. Нааразы болгон элге каршы ок атылып, көздөн жаш чыгаруучу газ пайдаланышса дагы артка кайтпаган элдин жоон тобу ак үйгө чейин кирип барышат. Сооронбай Жээнбековдун маңызы жок саясатына, мааниси жок башкаруусуна макул эмес болуп, толкундаган топтун ачуусун ошол күнү дүйнө эли көргөн. Жапаров бир кезде жаштар аркылуу алып чыккан Мекенчил партиясынын курамында жалаң акчалуулары барып, акчасы жокторду Ташиев түртө салганын, эмгеги сиңген карапайым Жапаровдун колдоочулары ошондо эле сыртта калганын айтсак болот. Буга чейин тарапташтары Садыр деп айгай салган менен ага көңүл бурган киши аз болгону чындык. Артынан ээрчиген көпчүлүк масса деле байкалган эмес. Анткени шайлоодон өтпөй калгандан кийин шайлоого нааразы болуп чыккан партиялардын арасында Ташиев кол койбой кетип калгандыгын айтышат. Ушул жерден суроо пайда болот. Урматтуу жаштар, могу жерде филармониядан бери ак үйдү алгандагы жаштарды көрүп турам. Биз барыбыз билебиз. Ташиев улам машина менен өтүп, кетпегиле деп шыбырап коюп, качып кетип аткан. Турабы?
ошол Ташиев качып кетип Жээнбековдер менен ырайымдар менен сүйлөшүп алып кече бийликке кайра келгенге аракет кылып атат. Элдер шайлоого нааразы болуп, өз жаркын келечеги үчүн күрөшүп жатканда, Ташиев Жээнбековдор менен соодасы болбой калгандан кийин Жылдыз Жолдошеванын үйүнө чайга барып, жайбаракат отурганда жаштар бийликти кубалап түштү. Ал арада Атамбаевчилер аны түрмөдөн алып чыгуу аракетин көрүп жатканын видеодон көргөн Ташиевдер Жапаровду түрмөдөн чыгарып алууга чамданышкан. 6 октябрдагы окуя жалпыңыздарга маалым. Ошол учурда жаштар таза шайлоону талап кылып, кайрадан шайлоо өтсүн деп чыккан болчу. Ошолордун эмгегин, ошолордун талабын ким колдонуп кетти? Камактан чыкмак тургай акталышына күмөн санап жаткан Садыр Жапаров кимдер аркылуу бийликке келип калды деген суроо жаралат. Жылдыз Жолдошеванын маегинде алар Ташиев менен биргеликте үйдө чай ичип отурган кезде Атамбаевдин балдары ак үйгө барып, андан ары Атамбаевди бошотуп алуу максатында абакка барып Атамбаевди бошотуп жатышканда Ташиевдер видеодон көрө калышып Садыр Жапаровду бошотууга кетишкен. Демек Жапаровду эл эмес, жаштар эмес, өздөрүнүн тарапташтары, партиялаштары бошотуп чыгып, ошондогу жаштардын талабын пайдаланып кетишкен. Бул тууралуу анда кийинки видеолор менен сиздерге бөлүшөбүз. Мамлекет торуксуз абалдалды. Топтошкон бир уч топ Садыр Жапаровду өлкө башына алып келүүгө болгон аракетин көрө баштайт. Жапаровдун бийликке отуруусу мыйзамсыз экенин саясатчы, депутат, коомдук ишмер, юристтер айтканы менен уккан киши аз болот. Аянтта Садыр деп кыйкырган жасалма массаны пайда кылышат. Бул жасалма массаны беттерине кармап, башка саясий лидер же партия өкүлдөрүн трибунага сүйлөтпөй, жолотпой куугунтуктаганга өтүшөт. Жасалма массада жүргөндөрдүн дээрлик көпчүлүгү саясаттан кабары жок. Кимдир бирөөлөрдүн айтуусу менен келген жаштар жана өзлөрүн Жапаровдун тарапташтарыбыз деген айтылуу мекенчилдер. Булар Садыр Жапаровду до конца колдойбуз деген чакырыктарды жар салып, башка татыктуу лидер жок деген пикирде жайылып башташат. Анткени алданган топ кумтур элге өтөт. Жапаров келсе бактыбыз ачылат деген ишеним менен эйфорияга батып калган чак эле. Кыргыз мамлекетинин башкаруу системасы криминалдык түзүмдөгү топтордун жетегинде калат. Бул Садыр Жапаровдун кылган иштеринин жыйынтысы деп билүүгө болот. Бул учурда Достук ателинде Жогорку кеңештин кезексиз жыйыны өтө турган болуп, келбей калган депутаттарды уюшкан крим төбөлдөр жана кылмыштуу топтун мүчөлөрү болгон айтылуу каралар кийлигишип, коркутуу менен жыйынга алып келишкенин жашырбай айткандар дагы болгон. Жаңы келе турган бийликти депутаттар легитимдүү деп таанууга мажбур болушат. Күчкө салып коркутуу боюнча бир нече эл өкүлдөрүнүн ачык айткандары дагы болгон. Мени 3 күндөн бери коркутуу, үйүңө келип өрттөп кетебиз. Сени талкалайбыз, сени зордуктайбыз деген. Жана мени коркутканды, мени зордуктап кетебиз, үйүңдү өрттөйбүз, үй-бүлөңдү жок кылабыз деген ОПГ мүчөлөрү. Мен жалгыз калдым ОПГ ушул күндөрү. Жалгыз күрөштүм ОПГ менен. Бомбойт, кулуарны өтүп атат деп бомбойт. Ынтымактуу башка фракциялар менен дагы. Мен аны түшүнүп атам, бирок көрүп атат эшик эмне болуп атат. Мен өзүнчө кылдырган жокмун. Азыр мына жерге 5000 адам келет. Мен эскертип айттым, көрүп атасыңар эмне болуп атат. Кетип таштайт мына жерде азгарды. Кетип таштайт мына жерде азгарды. Ну тут они кулуарные эти выборы устроили. Народ там беснуется. Я говорю, остановитесь, не делайте какая-то. Нет, ваши. Баткакка баткан адам баары бир артынан булганыч ис калтырат дейт элибизде. Акыйкаттыкты талап кылган Үмүтбектин өлүмү, ондогон жүздөгөн майып болгон жаштардын тилеги акталдыбы? Райым миллион камалат, люстрация болот, 2 айда реформа жасайбыз, чек ара маселеси чечилет деп убада берген Жапаров 2 жыл өттү, бир да убадасына турган жок. Мына ушул чындык менен биз 2020-жылы эле бөлүшкөнбүз. Тилекке каршы силер уккан жоксуңар, бирок азабын мен гана эмес, жалпы журт, эл, калк биргеликте тартып атабыз. Урматтуу мекендештер,
Биз качанкыга чейин алдар көсөлөргө ишенебиз? Качанкыга чейин чыканактай, чүкөдөй дейсиздерби айтор? Ушундай чындыкты айтып чыккан маданият кызматкерлери, манасчылары, саясатчылары дегеле кыргыз элинин тагдырына күйгөн, чыркырап чындыкты айтып чыккан инсандарды баалап алабыз. Мына ушул суроо менен биз дагы да иликтөөбүздү, изилдөөбүздү сиздер менен биргеликте улантабыз. Кийинки чыгарылышта дагы биз менен бирге болуңуздар. Ал эми учурдагы видеону максималдуу түрдө бөлүшүп, кыргыз элине чындыктын жетишине салым кошуңуздар деп өтүнүп кетебиз. Рахмат.